Мен ал кызга үйлөнөм деген, турмуш курам деген ниет менен өчкөм. Колума гүл кармап баргам. Күлмө чапкамда башка кызды чыгыздыбы? Жана сен мындай боюң менен мени бактылуу кыла албайсың. Чынын айтканда мен апам элестете албайм да. Ал убакта кичинекей болуп калганым үчүн почти 3,5 жашымда апаман айрылгам. Экинчи курста айдалып кеткем. Эми бияка келип байке барбайка деп жүрөт. 6 айдын ичинде бутка туруп аракет кылып басып кетет, болбосо коляскада калып кетет дегенде. Мен өчүртүм келгенде спринтерлер келип калат да, үстүң канча жүзүндө. Үстүң канча жүзүндө. Үстүн жуубайм, боюм жеткен жерге чейин жууйм. Ойлоном да, баягы боюм эл катары узун болгондо азыр мынчалык таанымал болбой элем. Эми мен чоң эле бала деп ойлогон экенмин да жашоодочу. 3-топто майыпмын да негизи. Саламатсыздарбы, Соло ТV YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары. Бул өзүңүздөр билгендей эле Жылдыз Тайм рубрикасы. Бул рубрикада ар дайым Кыргыз кашкасындай таанымал, белгилүү инсандар менен маектешип келебиз. Алардын катарын бүгүн ырчы актер жана дагы көпчүлүгүбүзгө өзгөчө бир сонун күлкү тартуулап келе жаткан агайыбыз толуктайт. Ал ким десеңиздер, Баяман Сатыбалды уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Мынакей алыска Ош жергесинен келип отурасыздар. Бүгүн сизди ушул убактан пайдаланып бир агайыбыз менен маек куруп калалы деп чакырган учурубуз. Борборубузга кандай сапар менен келип калдыңыз? Жок, байке менен келдим. Эми бияка келип байке барбайка деп жүрөт. Байке менен келдим, ошо кинонун иштери боюнча эле. Биз ошо Дөпөрас деген кино тарткан элек, ошо Телеграмга чыгарышып, анан Телеграмдан YouTubeга чыгып кетти. Ошонун проблемалары менен келгенбиз. Канча деген эмгек? Эми актоо айткан. Мындай сыйлап айткан. Актоо айткан эмне? Акта айткан. Тасманын эмне үчүн аты Дөпөрас? Дөпөрас дегенди, мисалы үчүн биз тарапта, түштүк тарапта мындай биз түшүнсөк, түндүктөр түшүнбөшү мүмкүн да. Дөпөрас деген бул эмнеси? Эми башка ат жокпу депчи? Бул ошо мен билишим боюнча бул Йомаканын баягы түндүктүк келин деген тасмасында Дөпөрас болуп роль аткарган. Ошонун эле жана Бишкектен аял алам деп кинодо айтылган ошо. Ошонун уландысы болушу мүмкүн. Келиңиз, Баяман байке, ушул тасманы кое туруп, өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат билгим келип турат. Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кызылжар айылында туулгам. Битеканын үй бүлөсүндө. 1997-жылы 24-февралда жаш дүйнөгө келем. Бала чагым ушул айылда эле өткөн. Айылда эле 7 бир тууганмын. Бир кыз 6 уул. Эң кичинекейи мен үйдө эркеси. Өзүңүздүн, мисалы үчүн, азыр эми бул ден соолукка байланыштуу десем жаңылышпасам керек, өзүңүздү канча жашыңыздан баштап кабыл алдыңыз? Чынын айтканда мен 3 жашымда, почти 3,5 жашымда апаман айрылгам, өзүмдүн апаман. Анан ошол апам өтүп кеткенден кийин катуу уруп больницага которулуп, 1 жыл больницадан чыкпагам. Ошол убакта жана денеге күчтүү дозада дарылар кирип, ошол дары себеп болду окшойт. Эми канча жашыман байкадым, 6 классыман байкадым окшойт. Боюм токтогон. Ага чейин кадимкидей эле боюңуз өсүп Кадимкидей эле классташтарым менен тең эле болуп келип аткам. Анан ошо 6 классымда балдардын акырында, кыздардын башында туруп калдым катарда. Физкультура сабагында. Физкультурадан. Мисалы үчүн айтып калгансызбы, 3 жашымда өзүмдүн апаман айрылып калгам депчи. Жоготууну башка салбасын, мен да 5 жашымда калгам да. Анан бирок ошол учурда кусалык деген нерсе болот. Ошо кусалыктын айынан дагы ооруп калгансың деп балким атаңыз айтып
калды беле же эмне оор келген ал? Мен ошо атам, бир туугандарым деле айтат да неден оорудум, өзүм деле жакшы неме албадым, көңүл бурбадым деле. Анан чынын айтканда мен апам элестете албайм да. Ал убакта кичинекей болуп калганым үчүн элестете калбаган да мендечи. Анан не себептен ооругам билбейм мен өзүм деле. Ошо катуу ооруп айрыкча баягы бир эме эсимде бар, баягы түрп бар го. Түрп билесиңер? О, жашыл. Жашыл. Ошону баягы үйдө аш кылганда туурап сууга салып туздан себеп ошону жакшы көрөт элем да. Ошону жей берет элем, анан бир күнү баягы өзүм жоготуп, сүйлөй албай, тилим аркайга кетип ушинтип ооруп катуу неме болуп калгам. Ошо анан ошону жеп жүрүп жашылчага жакшы болчумун, анан ашказаным шамалдатып, ашказанымда язва бар экен деп. Ошонун айынан билбейм эмненин айынан болду, өзүм деле жакшы түшүнбөйм. 6-классыңызда баягы эс тартып калган учур болуп калат. Ошондо врачтарга барып көрүнүп көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн бою токтоп калды? Ооба, бир туугандарым Бишкектен күчтүү врачтар бар экен, ошого баягы операция кылдырып, жанагы эмне дейт эле, омуртка сөөк менен жамбаштын ортосундагы чычаң го, ошол кысылып калган деп ошентип неме кылды. Анан операция кылдырып, пластмасска коюп беребиз деп ошентти эле. Анан бирок 6 айга чейин эле гарантия беребиз деп койгон да. 6 айдын ичинде бутка туруп аракет кылып басса басып кетет, болбосо коляскада калып кетет деген да. Анан атам коюш ойдон эле жүрө берчү. Бирок ошенткен менен басып жүргөнгө эмне жесин, коляскада отуруп кечке? Эми бою эч нерсени чечпейт деп ойлойм. Кыздар эле тоот тосот. Окууну бүткөндөн кийинки кадамдар эмне болду? Мен мектепти ошол 9-класска чейин окугам. 9-класстан чыгып Жалал абад шаарына тапшырдым, ЖАГУ. Ал жерге программистке тапшырып, анан 2-курста айдалып кеткем. Ал жакта баягы студент кезде өзүң иштеп, өзүң акча таап, ошентип неме болуп баштап, анан көбүнчө баягы мойкада иштейт элем. Мойкада иштеп, анан ошого берилип кеткем, мойкага акча таап, эме болуп калгандан кийин окууга деле көп барбай. Ошонун айынан окуудан айдалдым. Анан 2017 айдалдым, 2018 бир жыл айылда жүрдүм. Анан 2019 Ошко келип тапшыргам окууга. Кайра. Айдалып. Кыйрат бере тургандай. Анан кийин ал жака тапшырып, жана Ниязалы окуу жайына, музыкальный училищега. Музыкальный училищега тапшырып, анан ал жерде 3-курста айдалып кеткем. 3-курста айдалып кеттим. Ошо айдан азыр окубай элем да. Эмне үчүн айдалып кеткенсиз? Же болбосо баягы жүрөк каалаган эмеспи ал профессияны? Ооба, жүрөк каалаган эмес, эптеп кандай десем, Диплом алып коеюн дегенсиз. диплом алыш үчүн деле эмес, чынын айтканда баягы айылга кетпеш, шаарда калыш үчүн эле ошо болсо да тапшырып коет. Себеби мен ал жерге немеге аккордеонго тапшырган баргам, аккордеон менен вокалгачы. Анан ал толуп калып, кабыл албай коюп, анан духовой оркестрга тапшыргам. Үйлөмө аспаптарын, саксофон, флейта, ал нерсеге мен үйлөй албайт экенмин. Ошо. 3 жыл чыдап окуган, 1-2 жыл чыдап окуп койсоңуз. 2 жыл эмес, 1 жыл. Бакалавр 4 жыл. 1 жыл калганда кетип калыпсыз. Чынын айтканда кызыгым жок болду да. Жөн эле жүрдүм да. Жөн эле барып келем. Тойго барат, тойго чыгат элем, тойго чыгып келип, эртесиң уктабай барып ошол жакта уктап, ошо жатаканабыз менен да. Тойго чыгып, баягы акча кармап жүргөнгө кызыгып кеттим ал жакта дачы, ошто да. Окубай коюп, анан эң главный жери баягы акыркы жылы гос экзамен тапшырат. Анан бияктан баягы
мен деген ырчылар барат да. Эгемберди Алипов, биякта жана операмен ырдаган ким эле? Турапов, Керим Тураповдор ошолор барып экзамен алат да. Ал жер баягы училище неме болгон үчүн. Мен вообще ойнай албайм. Ойнай албайм. Үйрөнбөдүм эле, калп эле деп элеп. 5 жыл жанына эле жүрөм. Ырчымын ырдап да калдым деп атпайсызбы? Вокалдан сабак алдыңыз беле? Жок. Мен өзү негизи ырчылыгым боюнча жаштайыман эле кызыгат элем ырчылыккачы. Жаштыгыман мектепте окуп жүргөндө дагы ошо мектепте жана иш чараларга катышып, концерттер келсе концертке ырдай коюп, жана өзүм чыгып ырдаганымдан уялып, бир эжекем бар эле класс жетекчи. Бугазыңа эки аз чыгабыз. Экөөбүз дуэт ырдай коюп жерде. Ошо неме мектепте жана неме боюнча маданият министри болуп шайланып жүрдүм. Концерттер болсо уюштуруп эме кылып 9-класска чейин. 7-класстан 9-класска чейин. Көпчүлүк айтып берет, мына кошуналарым сен апаң жакшы ырдайт эле, анан ошодон өткөн дешипчи. Отуруштарда ырдай берет экен да. 4-5 катын отуруп чай ичсек ырдып яраны карап алыр деп. Илгери ушундай болгон. Мойкада иштеп акча агызып кеттим, анан ырдап жүрүп акча агызып кеттим депчи. Анан жумуш табууда дагы сизге мындай тоскоолдук жараткан учурлар болдубу? Ал мойкада мен тааныш аркылуу эле кирип алгам. Ал жерде шефи тааныш болуп калып, анан биринчи моющик болуп кирдим. 3 ай, 4 ай иштедим окшойт. 1 ай моющик болуп машина жууп, анан мен өчүртүм келгенде спринтерлер келип калат да. Үстүң канча жүзүндө. Үстүң канча жүзүндө. Үстүн жуубайм, боюм жеткен жерге чейин жууп. Үстүң ким жуат? Өзүңүз жууп аласыз. Ошото элдер менен да тил табышып, ошентип деп 1 ай моющик болуп иштеп жүрүп, анан калган 2 ай ошол мойкада администратор болуп иштедим. Моющиктердин үстүнөн карап ишеничке киргем, анан администратор болуп 2 ай иштеп, анан ал жерде жана мойка эле эмес да, мойканын жанында машина оңдой турган, анан арактан магазин бар, биягында ашканабыз бар. 4-өө бир адам койчу да. Ошол полный карайт элем да үстүнөнчү. Сабакка барат элем, окубайт элем, кайра түштөн келип отчет алат элем алардан. Бир нерсе керек болсо кетирдик деп отчет беришип. Той менен эле оокат кылыш негизи мүмкүн эмес го. Себеби 2019 кандай гана убакытты, кандай нерсени көрдүк, карантин болду, баардыгыбыз жумуш жок, үйдө отуруп калдык. Ырчылыктан башка дагы эмне менен алектенчү элеңиз? Анан азыркы учурда жаныңызда дайыма чогуу жүргөн Йомо эке менен кантип таанышып калдыңыз? Ошо Йомо эке менен тойдо таанышканбыз. 2020 тааныштык. 2020 ошто ал той алып барчу эле. Азыр алып барбайт. Ошо тойдо мен ошо Йомо экенин ака деп берейинчи, байке деп жүргөм. Йомо эке ошо алып барган тойго барып калгам. Барып ырдаганы барып калган, ошол жерде таанышып. Анан 2021 бекен мен ошо киного Йомо эке аркылуу тартылгам. Чай кезеги деген. Ошо Йомо эке аркылуу тартылып, анан ошондон кийин анан экөөбүз тартып баштадык да байын. Ошо тойдо таанышып Бишкекте тартканбыз, эң биринчи байыныбыз Бишкекте тартылса керек. Но Бишкек барыптым, чай ичип отуруп, анан менде чоң кола болуп, ага өтсө кичинекей болуп, ошо жерде баштаган. Жакшы кетти анан. Ошо биздин эң көп неме тараган видео ошо баягы телефон урдап качкан видео почти 100 миллионго жетти. 100 миллионго жетти. Тойдон башка ошо мен Йомо эке менен эле иш кылам. Тойдон башка Вайндарга түшөбүз, вайндарга түшөм, рекламаларга. Муну яман ойнодум ба, алаксыба. Ошо вайндар менен, рекламалар менен, кинолорго чакырып калат, кинолорго тартылам. Ошо.
Негизи эле ушул вайндын аркасы менен жан багуу мүмкүнбү? Кара жан багуу эмес, мисалы үчүн бир семьяны багуу. Азыр анткени вайн деп эле эптеп эле блогер болууну самагандыр аябай көп эмеспи? Эми баккандар багып атат. Ёмаканы айтайын десең, анын кафелери көп. Ал мындай бир эме менен чектелип калбайт да, колунан келип атса ар тараптан иш кылган жакшы көрөт. Тынбайт, уктабайт деле алчы. 2 саат уктайт, болду, жетет ошо. Аябай энергичный адамдар ошондой болот го, чарчабайт, Энергиясы деле жок анан жабандай берейт деп атып. Жабалай, эмне болду деп жүрөсүң. Мисалы үчүн байке ал вайндардын көбүнчөсү сизди кичинекей бала кылып, өзү чоң болупчу ушундайлар тартат го. Мисалы үчүн кичинекей телефонду колуңузга коюп турган, өзүнөн алса чоң болупчу. Жок, наоборот. Ошондой, ооба. Менде чоң Сизде болуп, чоң болуп, мага келсе кичинекей болуп, мисалга. Ушундай тасмаларды ким вайндарын көргөндө эле, тиги баланы кемсинтип атат окшойт да, тиги бала байкуш деп эле ушинтип ооруп ачагандар көп болобу? Эми башында көп маани берет элем мен дачы. Комментарий окуй берет элем, анан бир нерсе деп жаман окуй берет. Ойлонуп эле, сыгылып эле, бирок ёмак айтпайт элем да. Эмне жазыптыр десем, жаза берет да жамайчы, кайраса ошо актив болуп берет. Көңүл бурба, көнүп кетесиң деп, азыр көнүп кеткем, карабайм. Ёмака деле көп баягы интервьюларда айтып берет эле, сен аны кемсинтип бересиң, антип бересиң, мынтип бересиң дей беришет, анан мен муну кемсинтпегенде мунун бою өсүп кете беле дегендей. Ошондой да. Кээде эмне болуп калабы, эмне үчүн боюм ушундай болуп калган деп өкүнүп калган учур болобу? Өкүнгөн учурлар болот. Көбүнчө кандай учурларда? Көбүнчө адамда кандай учур болот го. Сыгылып, баягы ойго батып кетесиң го. Бирөөдөн мындай бир жакшылык күтүп турган убагыңда ал адамдан жакшылык келбей, ошол адамга ишенип, ошол адамдын эме алганда анан мен көбүнчө ойлоном да, баягы боюм эл катары узун болгондо азыр мынчалык таанымал болбой элем. Өзгөчө болбогондо. Өзгөчө болгон. Эми мен таанымал болгондун бир себеби да ушул боюман болушу мүмкүн. Эми Кудайга шүгүр, эми бутум басат, колум иштейт. Кээде баягы өкүнүп каласың деп, албетте мырза чоңойгондон кийин жеке жашы деген башталат. Анан аябай жакшы көргөн кызың кээде ушул үчүн деле анча мынча кабыл албай койгон учурлар болот да. Андай баштан өтсө керек. Андай башыман өткөн. Өтө элек десеңиз калп айткан болосуз. Жок, калп айткан эмес. Ну, 2021-жылы ошо Ёмака менен жаңы тартылып баштаганда Инстаграмда ошо бир кыз жазган да. Мен видеолорун көргөн. Атайын кичинекей болуп койгон деп ойлогонбу. Эми мен чоң эле бала деп ойлогон экен да жашоодочу. Экөөбүз сүйлөшүп жүрдүк, анан 3 ай сүйлөшкөндөн кийин эме жолуктук да. Жолугуп анан кафеге барып отурган экен, мен баргам. Мен барып отурганда айтып атпайбы. Жана телефондо сүйлөшүп жүргөн бала сизби дейт. Ооба десем. Мен ойлочу элем, баягы телефондо вайн үчүн, же видео үчүн атайын кичинертип койсо керек деп ойлочу элем, анан сиз мындай экенсиз билбейт элем деп атпайбы. Эмне болуптур, эмне жакпай турам, же бир жерим нерсе экен. Дедим, ата энем каршы болот, анан сен мындай боюң менен мени бактылуу кыла албайсың деген учур болгон да. Мен ачыгын айтайын, эч ким билбейт мынча. Ошол жерде колума гүл кармап баргам. Гүл менен чапканда башка кызды чыгыздыбы? Кызды гүл менен чапканда. Намыстанып кеткем да өзүм. Намыстанып кетип анан гүл менен чаптым да, калганын алдым, ыргытып койдум. Чыгып кетип калдым. Эшикке чыгып туруп Инстаграмга кирсем, заблок кой. Сразу заблок кирип кетесиң. Алгыс заблок болуп калыптыр. Сезимдер пайда болуп баштаганда, Эми көнүп дегендей.
эми көңүлүнө дагы мен ал кызга үйлөнөм деген, турмуш курам деген ниет менен сөчкөм. Анан бир эки жолу туруп эле сразу үйлөнөйүн деген ой болгон. Ошо. Мисалы үчүн жаш өйдөлөгөн сайын 25-тен өткөндөн кийин эркек балдар кой үйлөнөйүн, жалгыз жүрө бербей, жалгыздык жаратканга эле тиешелүү деп калат эмеспи? Анан азыр деле мындай ушул кыз бар эле деп ушул кыз менен үйлөнсөм деген пландар барбы? Мындай көз кырыңызды салып жүргөн кыз барбы дегендей. Сизде ушул боюнча кабыл алган кыздар барбы деги эле? Жок, эми ушу боюнча кабыл алган кыздар чыгат азыр. Бар, учурда сөчкөн кызым бар. Келиңби? Ушул анда гүл менен башка чаппай элесизби? Жок. Көбүнчөсү ушул ден соолугуна байланыштуу мен ушул майып деп айткан жаман көрөм да. Ден соолукка байланыштуу муктаждыгы бар адамдар же болбосо дене мүчөсүнүн бир маселеси бар адамдар өзүн аябай чектеп коет да. Ушундай нерсе кылганга болбойт. Мен мындай нерсени кыла албайм деген нерсе бар. Максатсыз жашап калышат. Андай адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Белгилүү, аябай энергияга бай адам катары. Эми кандай адамдарга мен деле өзү ошондой адаммын да. 3-топтогу майыпмын да. Негизи 3-топтогуга кирем. Эми кандай кеңешим? Аракет кылыш керек. Эл эмне дейт? Эл антет деген нерсе жок да мендечи. Үйдөгүлөр деле ошентип берет. Эл көрсө эмне дейт? Элге уят болосуң, анан мынтесиң. Баягы чубак ажын немесин карманып алам да менчи. Элге ыраазы болбойт дейт го. Ошо. Элди ыраазы кыла албайсың. Баардыгын чогултуп бирден торпок берсең жиби менен бербет деген сыяктуу Кудайды ыраазы кылыш үчүн Кудай мындай аракет кылыш керек да. Эми колдон келсе кылыш керек. Уялбаш керек. Колдон келеби аракет кылып максатка жетиш керек. Алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшсөңүз, буюрса кандай пландарыңыз бар? Чыгармачылыктан, Андан кийин азыркы учурда күз мезгили болуп, той сезону болуп атат, ырчылык жагы кандай болуп атат? Ошо чыгармачылык жолун кичине эме кылыш керек, токтотуп койдум эле. Киного байланыштуу кино тарттык го. Ошо кино тартканыбызга байланыштуу мен той топурду кичине токтотуп койдум да. Кино чыкканына бир ай эле болду. Кайра жандандырып неме кылып ыр жаздырыш керек. Ыр жаздыргам, эми ошого клип тартышым керек. Эми баягы боюма жараша ыр жаздыргам. Аталыш. Кудай койбойн сенчи дегендер. Ошону ыр жаздырып даярдап койгом, ошого клип тартып. Эми алдыда жакшы эле пландар бар. Солото YouTube каналын сыйлап келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса сиздин чыгарган чыгармаларыңызды укканга, тартылган тасмаларды көргөнгө биз дагы аракет кылабыз, колдоого аракет кылабыз. Ошондуктан сиздин көрөрмандарга жакшы сөзүңүз менен анама ийгизи жыйынтыктайлы. Силерге да рахмат, ушу чакырганыңарга сыйлап эптеп таап келдим, мусорчелек таап. Азыр эле магазин жанында мусорчелек бар, мусорчелектин жанында салон бар деп атып эле. Эмне дейсем, баарыңарга ийгилик, ишиңерге ийгилик. Алдыда шайлоо жакшы өткөрүп алайлы. Добушуңар сатпагыла болду.